Саламатсыздарбы? Күнгө алынган жаңылыктар менен мен Акмарал Нарбекова тааныштырам. Алгачкы жагымдуу кабар. Темир контейнерде жашаган эне үйлүү болду. 5 жылдан бери темир контейнерде балдары менен суукка тоңуп, жайында ысып жашап келген үй бүлө үйлүү болду. Үйжө кыйналган каарманыбыз фельдшер Толкун Рахматовага Илшат кайрымдуулук уюму Восток айылынан жер тилкесин сатып берүү менен бирге үй дагы салып берди. Бул тууралуу Спутник агенттигине Рахматова өзү сүйүнчүлөдү. Каарманыбыз 4 баланын энеси, жолдошу быйыл пневмония дартынан улам каза болуп калган. Толкун Рахматованы куттуктоо менен бирге кубанычын тең бөлүшөбүз. Бийлик башчылар элди ойлоп, туура иштесе, мүмкүн мындай көрүнүштөр болбойт эле. Экс-мэр Кубанычбек Кулматовго салынган айыппул азайтылды. Жогорку соттун 24 декабрында соттук коллегиянын чечими менен Кулматовго салынган айыппулдун өлчөмү 4.400.000 сом деп өзгөрттү. Эскерте кетсек, мурда Бишкектин Ленин райондук соту Кубанычбек Кулматовго коррупция 319 берененин негизинде 5 миллион сомдук айыппул салган. Эми кызыктуу жаңылыктардан кыймылдаткычы эң бекем автоунаалар. AQShnын KRMT компаниясынын эксперттери кыймылдаткычы эң мыкты делген автоунааларды аныкташты. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча 2019 жана 2020 жылы Mitsubishi унаасы 1-орунга, Mercedes-Benz унаасы 2, ал эми 3-орунга болсо Volkswagen чыккан. Ошондой эле 2018 жылы чыккан Toyota Tacoma лидер болду. 2 жана 3 орунга 2015 жылы чыгарылган Honda CR-V жана 2018 жылы чыгарылган Toyota Camry ээлеген. Бул маалыматты РИА Новости өз сайтында жарыялаган. Ушуну менен биздин кыскача жаңылыктар түрмөгү соңуна жетти. Биздин интернет баракчаларга дагы баш багып, бизден кабардар болуп туруңуздар. Кийинки аптадан көрүшкөнчө.